Чупалак Баатыр активист Эркин Нурбаевди дебатка чакырды. Назира Айтбекова алакандай жерди ая коем деп концерттен калган. Актер Камчы Сарабаевдин апасы каза болду. Кайрат Пирмердиевдин жубайынын операциясы ийгиликтүү өттү. Хабиб Нурмагомедов Кыргызстанга келет. Анжелика жардам сурап кайрылгандар тажатты. Менин да балдарым, кредиттерим бар. Анжелика жардам сурап кайрылгандар тажатты. Менин да балдарым, кредиттерим бар. Ырчы Анжелика Кайратовнадан жардам сурап кайрылгандарга наразы болуп, менин да балдарым, кредиттерим бар дедим. Бул тууралуу анын соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка таянып, Барометр билдирет. Жол торогон байкенин сакалын көрүп, намаз окуйт окшойт десем, спирт ичимдиги оозунан пуркурайт. Келинчеги жанында мени тамашага салып жатат деп ойлоп, жардамчым видеого тартыптыр. Тамашасы жок эле, 600 сом алып кетти. Ал акчаны мага бирөө берген жок, элге тарат деп. Аз уктап, көп иштеп таптым. Пандемия учурунда дүкөндөн чегин төлөткөн киши дагы болгон. Жардам сурагандар өтө көп болуп кетти. Же мага эле Кудай муктаждыктарды жиберип жатабы. Бир түз эфир учурунда бир кыз кафеден аркаман чыгып, унама отургузбай, кийимге акча бериңиз деп, тамак эмес, кийимге акча сураган. Ошондо мен эсиңиздерде болсо айткам, кийимиң бүтүн туруп, башка чыныгы муктаждын нанын жеби деп. Карызымды бергенге жардамдашыңыз деп 25 жаштагы чоң эле жигиттер келгенде кадимкидей уялам. Карызы дагы тапкан кирешеге жараша сен ал, мен төлөймбү деп тарс айтчу дагы болдум. Мен операцияга акча жетпей жаткандардын бардыгына жардам бергим келет, колуман келишинче. Менеджеримде бар эле урушмай болду. Давай, пост чыгарсын деп, тилдеп, бардыгын баракчама жүктөй албайм, алдагандар дагы жок эмес. Менин дагы балдарым, кыялдарым, кредиттерим бар. Кечээ 50 жаштардагы эжеке келип, бир ай мурун мен алып берген дарылары түгөнгөнүн айтып, кадимки айлык алчудай кайра келиптир. Бир жолу сураңыз, калганын иштеп тапса болот эле да десем, эмнеге бербейсиң, мен кимден сурамак элем деп кыйкырып, сен дагы мендей ооруп кал деп кеттим. Мындай ач көз, шугур кылбагандардын сөзүнө көнүп деле калдым. Ал эми менин көп балам бар деп, Дениса күйөөсү менен кошо жардам сурагандарга эмне дейсиз деп нааразычылыгын айтты Анжелика. Маалымат Блак, Барометр KG. Чупалак Баатыр активист Эркин Нурбаевди дебатка чакырды. Чупалак Баатыр деген каймана ат менен белгилүү Зарылбек Аликенов Реформа саясий партиясынын депутаттыкка талапкер Эркин Нурбаевди дебатка чакырды. Бул тууралуу Аликенов социалдык тармактарда жазды. Анын айтымында Нурбаев акыркы күндөрү элди тынчсыздандырып жатат. Эскерте кетсек, буга чейин Эркин Нурбаев Facebook социалдык баракчасынан Садыр Жапаровду дебатка чакырган болчу. Маалымат Блак, Аргумент KG. Назира Айтбекова алакандай жерди аяй коем деп концерттин баарынан кургалган. Илгери бир байке чоң үй синемайт кылып массаж жасашалы. Анан мамлекеттик концерттин баары сени колот деп сунуштаган. Бул тууралуу актриса алып баруучу Назира Айтбекова социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Анда ал ырчылар менен чогуу түшкөн сүрөтүн тиркеп, астына төмөнкүлөрдү жазган. Эмгек сиңирген артисттер менен жанаша түштүм сүрөткө. Балким жугуштуу болуп калабы. Ай, жок дегенде маданияттын мыкты кызматкери деген кагаз берип койсом эмне? Илгери бир байке чоң үй синемайт кылып массаж жасашалы. Анан мамлекеттик концерттин баары сени колот десе, алакандай жерди аяй коем деп концерттин баарынан кургалган. Анан мамлекеттикти алып барбасаң, чоңдордун тоюнда болбосоң, сыйлык берилбейт экен бизде. Алакандай жер биздин өлкөдө далай маселени чечет, үстүңдө үйүң, астыңда унаң дегендей. Бирок ошол алакандай жерди аялдын болгон намысы абдыракатты жаратат. Аны чачсаң, жип сөккөндөй баары кетет. Кайра ойлонуп кеттим. Антип соодалашып, абиримди берип, анан сыйлык жана башка албай эле коеюнчу. Ушул эжелерим өмүрүнүн жарымын чыгармачылыкка арнап, араң жеткен сыйлыктагы далай эмгегим сиңгенде келеттир өз элем. Таантуулар көп, бирок балай элекпиз көбүн деп жазган ал. Маалымат Блак, Аргумент KG.
Актер Камчы Сарыбаевдин апасы казы болду. Бүгүн актер Камчы Сарыбаевдин апасы казы болду. Маалыматка ылайык актердун апасы Айна Деркинбаева 70 жашта болгон. Аргумент KG порталынын эмгек жамааты Камчы Сарыбаевдин апасынын дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу үй бүлөсүнүн жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Маалымат булак Аргумент KG. Кайрат Пирмердиевдин жубайынын операциясы ийгиликтүү өттү. Операция ийгиликтүү өттү. Азыр эле наркоздон өзүнө келип жатат. Барыңыздарга дуа кылганыңыздар үчүн рахмат дейт ал. Эске салсак, Кайрат Пирмердиевдин жубайы Эльвира Пирмердиеванын унаа сүзүп кетип, бет сөөгү талкаланып, ооруканага түшкөн ырчынын жубайы эки тараптан тең күнөө кеткенин кошумчалаган. Маалымат булак Аргумент KG. Хабиб Нурмагомедов Кыргызстанга келет. Белгилүү мушкер Хабиб Нурмагомедов Кыргызстанга келүүнү пландап жатат. Бул тууралуу анын машыктыруучусу Хавьер Мендес Instagram баракчасына жазды. Анын айтымында мушкердин Кыргызстанга келип көкбөрү оюнунун көрүү каалоосу бар. UFC чемпионунда Instagram баракчасынын сторис бөлүмүнө жакында Кыргызстанга барам деп жазган. Эске салсак, 2018-жылы Хабиб Нурмагомедов өлкөгө келип кеткен. Маалымат булак Nazar News KG.